Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз силер менен таланттуу акын, сатирик, драматург жана прозаик Медин Алыбаевдин «Ак чүч» аттуу сатирасы менен таанышабыз. Акын 1917-жылы Нарын областына караштуу Жумгал районундагы Чайык кыштагында туулган. Өз айылында башталгыч мектепти бүтүргөн. Ак чүч сатирасы. Ырас, аялдар биздин коомдо чоң күч. Бирок арасында бар ак кол, ак чүч. Ак кол дейбиз, ал анткени колу тийбейт оор же кара жумушка. Эзелтен эби келбейт, кечирээк жатып эрте турушка. Чоочунча коомай карашат, коомдук жана үй турмушка. Эри эрксизден эч нерсе айта албайт, тарелканы асманга ыргытып урушса. Ак чүч дейбиз, ал анткени бирдемеге ачуусу келсе эле жата кетет үшкүрүнүп. Күйөөсү ак чүч жаным деп турат, кокус калса чүч көрүп. Байкуш эри көптөн бери сырын алдырган, музоосунда сүздүрүп. Жолдош окуучулар, сиздер ойлобогула, булар күнгө күйбөс, суук тийбес жерде багылган. Алган жардан сыймык көрүү ал аялдын багынан. Ошондуктан ак кол жеңе багы менен кабылган. Аны жары артып көрөт жанынан. Айланып көзүнүн агынан. Сылап турат далыдан. Мына ушундай эркелетет абыдан. Ошенткен сайын күчөп дайым ал жөн эле ак маралдай керилет. Өз төшөнчүсүн өзү жыюудан эринет. Басса бир жака же бир чака суу алып келсе, долондун белин ашкандай демигет. Күндө жеген тамак күнөөкөр немедей болуп араң жагат. Кээде этти танат, кээде нанды танат, кээде котлет, кээде салат. Каймак жок болуп калса, каран түндү ошондо салат. Эрмеги күзгү, улам карап деги, өзүнө өзү качан канат. Биринин жеңи, биринин иреңи туура келбейт, же жибек же бархыт халат. Дагы күзгүгө барат, анан кантип балдарына көз салат. Аларды прислуга багат. Эң кичүүсүн 2 күндө бир колуна алат. Кайсы бир баласынын канча жашка келгенин унутуп да калат. Бийик така, жапыс така, венский така 20 жыйылып жатат босоножка, танкетка, кайырма жака, ачык жака, туюк жака мүчөсү. Же өзү жарашпай калса, анда портной ката. Күзгүгө да капа, өзүнө да капа, көзүнө жаман көрүнөт, 2 эле жума мурун алган шляпа. Өкмөт берген бий же төркүннөн келген байтор победа минет. Жаңы пальтого топчу издеп базарга машина менен келет. Майда жумушка кээде 1 кило тузга минет. Уят экенин, уят эмес экенин кайдан билет. Күйөөсү калгысы келбейт анын каарына. Макул болот баарына. Антпесе адаты бар таарынма. Өзү минет, өзү билет, дароо кетет. Кыштын күнү дарбыз сатылып жатат десе, нарында. Өмүрүндө оорубаса да Ырымга 1 ай, 2 ай курортко барат жылына. Же Кавказга, же Крымга чынында чыдай албайт да, жайкычанга, чымынга. Экиленет, оору деп жүрөгүм кабыргасын, бөйрөгүн. Путевканы алат, чемоданга салат, курортко кийүүчү 15 көйнөгүн. Ак чүч жеңе менен ак кол жеңе жолугаар замат, сүйлөшкөнү сода, же болбосо мода. Бирөөнү ушактайт, биринин сөзүн бири мактайт. Ушундай, ооба, баланчанын аялы алыптыр жибек килем. Ооба кокуй, ошонун баркына жети урунабы? Анын сырын мен билем, баланча кечээ кызматтан түшүптүр, төкүнчө түндө мас болуп келиптир. Баланча болот дейт министр, 16 министерство биригиптир. Меники орун басарга илиниптир. Баланчанын акча жегени билиниптир. Менин эрим билбейм кайда иштээрин, ушуга жүрөгүм зир-зир.
деле кызмат берилер бир. Капа болбой жүрчү жерге кир. Ак чүч жеңе, ак кол жеңе, билимдүүсүнө тең эле. Же иштебейт бир эч жерде. Араң билишет, автордун атын, китептин атын, канчалык окуганын. Көрөсүң, байкап турсаң, акырын. Евгений Онегинди жазыптыр Чехов деген акын. Эң жакшы экен Маяковский жазган роман, бизде айтышыбыз керек. Түп-түз эле бетине, күнөө селкиде жана беркиде. Эрлери коомго жек көрүнөт, жетелетип коюп, ак кол, ак чүчтөрдүн эрине. Элдик лакап айтылган так, айып кемикте. Балдар, силерге ак чүч сатирасы аягына чейин берилди. Үзүндү жаттап алгыла жана ой пикирлериңерди тартып мага жөнөткүлө. Эмки сабакта Медина Алыбаевдин Кошоматчы сатирасын өтөбүз. Баарыңарга ийгилик каалайм.